1925-жылы Ыбырай Туманов «Жаш тилек» аттуу күүсүн чыгарат. Бул күү терең ойлоолугу, музыкалык маңызынын байлыгы, кайрыктарынын кайталангыс жаңылыгы, көп түстүүлүгү, жайдарлыгы менен угуучулардын жүрөктөрүнөн түнөк табат. Чакырык түрүндөгү программалуу «Жаш тилек» күүсүндө билимден, илимден артта калган кыргыз жаштарын окууга үгүттөйт. Күүдө алардын кыйла кылымдардан бери көксөгөн тилеги эми гана ишке ашып, жаңыдан канат күүлөшкөнү, аткан таңдай улуу замандын рахатына бөлөнгөнү салтанаттуу жаңырат. Заманыбыздын залкар комузчусу Зайниддин Иманалиевдин аткаруусунда Ыбырай Тумановдун «Жаш тилек» күүсү. Ыбырай Туманов «Жаш тилек» деген күүнү чыгарган. Ушул күүгө Осмон кулакын айтат дейт. Тумандын уулу Ыбырай жаш тилектей күү тапкан, мындай күүнү ким тапкан? Далай комуш чыгасын таккан, бир койдун кылын бүт таккан, сыдырып көрүп жүз таккан. Жаш тилекке келгенде тегирмендей чоң колду, бу тепкенин жогору жагынан тегирмендей чуркаткан деп. Аптан таазын ба берген да. Мен ошол Ыбырай Тумановдун «Жаш тилек» деген күүсүн чертип берейин.